Буга чейин ишкер Шаршембек Абдыкеримовдун кызына таандык деп айтылып келген Томи Молл соода борбору Широй курулуш компаниясына сатылганы тууралуу маалымат тарады. Компания аны 1 миллиард 200 миллион сомдун тегерегиндеги суммага сатып алганын BBC-ге тастыктады. Биз добросовестный покупательбиз, биз өзүбүздүн мээнетибиз менен алган акчабызга алдык. Бул деген оңой акча эмес. Бул деген канча деген кредиттерге алдык. Канча деген карыздарыбыз бар ал жакта. Кыргызстандагы ири ишкерлердин бири чет өлкөдө бозгунда жүргөн Шаршембек Абдыкеримов коомдук сайттар аркылуу бизнесине байланыштуу билдирүүлөрүн улантууда. Ишкер соңку кайрылуусунда кызынын атындагы Томи Молл соода борбору кыйла төмөн бааланып, кийинчерээк УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин жубайы менен байланышы бар адамга өтүп кеткенин жазган. Кайрылуусунда ал президенттен тиешелүү мамлекеттик органдарга бул жагдайды комплекстүү, объективдүү жана ачык иликтөөнү тапшырууну өтүнгөн. Ар бир жарандын өтүнүчү мыйзам чегинде каралышы керек деген позицияңызды колдойм. Чечимдер саясатташтырылбай, мыйзам чегинде жана адилеттүүлүк принциптеринин негизинде кабыл алынышы керек. Ишкердин Лондондон жолдогон бул билдирүүсүнө Бишкектен Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев жооп берди. Ал социалдык тармактардагы баракчасына алардын үй бүлөсүнө карата жалган жалаа жана каралоо аракеттери уланып жатканын жазып, түшүндүрмө берүүгө аргасыз болгонун белгилеген. Анын сөзүнө караганда алардын үй бүлөсү мамлекетке кайтарылган мүлктөрдүн бир тыйынына да тийген эмес. Абдыкеримов Томи Молл соода борбору менин апамдын жакындарына өтүп кеткен деген негизде президентке кайрылыптыр. Мен баса белгилеп айтаар элем. Бул маалымат карандай калп. Мамлекетке кайтарылган бир дагы объект, атүгүл бир топчу дагы биздин үй бүлөгө өткөн эмес. Ага жооп кылып Шаршембек Абдыкеримов кайра билдирүү жарыялады. Анда ал калп айтпаганын, болгону фактыларды келтиргенин белгилеген. Айтымында кызына таандык Томи соода борбору уулдарына тиешелүү батирлер жана кеңселерди алынган. Ишкер мунун кесепетинен ал балдарынын окуусу үчүн да каражат төлөй албай калганын жазган. Сиз балдарымды келечегинен ажыраттыңыз. Балдар аталарынын каталары үчүн азап чекпеши керек, деп жазды Абдыкеримов. Каттын соңунда ал президент буга чейин жооп берип, тергөө башталганын да билдирген. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алакөзов бул маселе боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди. Ишкер Шаршембек Абдыкеримовдун социалдык тармактарга ачык кайрылуусу тууралуу президенттик администрация кабардар. Азыркы учурда кайрылууда айтылган жагдайлар боюнча мыйзамда белгиленген тартипте тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан кеткенден кийин ишкер Шаршембек Абдыкеримов ачык билдирүүлөрдү жасай баштады. Аю холдингке байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Абдыкеримовго бир нече бирине боюнча айып тагылып издөө жарыяланган.